Каада салт, өрп, адат, ырым-жырымдар ар бир түптүү элдин өзүнө тиешелүү болгон маданияты. Жашоо турмуштун агымына жараша көптөгөн түрү нечендеген кылымдардан бери сакталып келе жатат. Ошол эле адам баласынын пайда болуп, жарык дүйнөгө келгенден тарта акыркы сапарга узатуу учуруна чейин бирден жасалган ырым-жырым каада салттар жүздөп саналат. Айталы, жаш балдарга, бойго жеткен улан кыздарга, той мааракелер, көчкө, меймандостукка, акыркы сапарга узатуу зыйнатына чейин ишке ашырылат. Ушул элди бир жөнгө салып турган, кармап тутунган бир негиз барбы деген суроо туулат да. Мына ошол нерсенин баардыгы тең биздин каада салттарыбызда, биздин үрп адаттарыбызда. Мындайча айтканда, эгер бүгүнкү айталык тил менен айтканда, булар биздин баягы закондорубуз, кодекстерибиз, биздин ооз-эки конституциябыз деп айтсак жаңылышпайбыз. Мына ошол салттарыбызга таянып, жашап, баарда өзүбүздүн турмушубузду бир калыпка салып, эрежеге салып дегендей, ошону бузбастан биз жашоо кечирип келген элбиз. Анан салт деген өзү эмне? Салт деген бул кайсы бир эл тарабынан тарыхтын бир мезгилинде жаралып, ошол элдин жашоосун жөнгө салып турган бир эрежелердин жыйындысы деп койсок, мына жөнөкөй эле мындай элге түшүнүктүү болсо керек. Талталдап, чач өрүп, элибиздин эзелки каадасын аткарып жаткан апалар Алай районунун Кабыланкөл айылынын жашоочулары. Салт сана, ырым-жырымды аздектеп мактап, маани маңызын кийинки муунга мурас катары өтүүсүнө салымдары чоң. Энелердин башы биригип калса эле ушинтип, тээ илгери бала чагында ата-энесинен көрүп үйрөнгөн каада салт, ырым-жырымдарды эскеришип, аны бала чака неберелерине көргөзүп да беришет. Улуп бара жаткан салттардын бири, биз жаш кезибизде, мурунку кезде кыздардын чачын жакшынакай карашып, анан өрүмгө жеткен кезде ошо айылда кемпирлер чогулуп алышып, кыздын чачын алдыга коюп, ошо чач өрө турган кызды ошонун ата-энесинин үйүнө барып, бүгүн тигинин кызынын чачын өрөт экенбиз дешип барып, анан үйдө казан асылып, ошол жерде отурушуп, байбичелер кыздын чачын өрүшөт эле. Чачына өргөндө учуна биликтешип пактадан кошуп өрүп коюшат эле, жазылбаш үчүн биликтеди деп пактадан ошондой кылышат эле. Анан кийин чачты кастарлап карашат эле, апалар чач жууган үйрөтүшөт эле. Көбүнчө анда шампунь деген жок болсо керек, айрандап, айран менен жуушат эле. Жакшынакай болот, чач сабдал болот дешип, анан кийин сөөк кайнатып, жуушуп, жылкын сөөк жакшы дешип, кыздардын чачын өзүнө каратканды үйрөтүшөт эле. Кыздар чачты тарап, жууп, антип-мынтип, өзүң кара, кыз бала антет мынтет. Анан эже сиңдилер биринин бири чачын өрүп беришет эле, тарашып, даярдашып, ошентип чачты карашат эле. Боё кандай мындай деген жок эле, анда натурал ошо айран менен жуудурат эле чачтарды. Жакшынакай кылып өзгүзүшүп карашат эле. Анан бойго жеткен кезде, анан кийин ошо экини кылып өрүшөт эле да, кыздар турмушка узатарды ошо. Тау-таулап өргөн чачыбыз, табайлуу кыздар атыбыз, таңдагы долбоорун өнүп таңшып ырдар чагыбыз. Чачты өрүү бул эң өзгөчө бир ритуал болгонда, чачты өргөнгө дагы өзгөчө маани беришкен. Алсак ошо жаңы төрөлгөн баланын кыркы чыкканда сөзсүз түрдө аны жуунтуп, анан чачын кыркуу ырым-жырымына айылдагы же ошо жакын туугандарынан аттуу баштуу, кадыр барктуу аксакалдарды чакырып кырктырышат. Бул чач кыркуу аземи дагы бул өзүнчө бир жөрөлгө. Демек кыргыз эли чачка өзгөчө маани берген. Ал тургай ырларда деле калтар чач, чачтары кундуздай деп ушундай сөздөр бар да. Демек кыздардын дагы көркү бул анын чачы. Ошо кундуз сымал, кара чачтуу, калтар чачтуу,
сулуулуктун бир эталону катары көрүлгөн. Чачка өзгөчө маани берген. Кийинки күндөрдө унутулуп кетип атат да ушуну көптөр Өрүп берип атабыз эми билбесек неберелерге. кийинкилер анан өргөндөр бар эми өрүп көптөр өрүп башташты өрүшүп мындай өрүп берип атышат өргөндө чачы барлары чач өргөн узатканга кызыгышат кээ бир кыздар чачты атай кээ ата энелери кызыгат атай чачты өргүзүп жүрүшөт. Чачын өрүп атканда бунун ден соолугун тилеп, өмүрү узун болсун, бактылуу кыз болсун. 40 өрүм чачы узун өссүн. Ушу чачты кыздарды алып жүргөн ыймандуу, акылдуу, таза акыл эстүү, жакшы кыздардан болуп чоңойсун. Энесini meni актаган, энеси sütүн актаган мыкты кыздардан болуп чоңойсун. Жогоруда биз сөз кылып жаткан 40 өрүм чач каадасынан сырткары дагы чачка байланыштуу болгон ырым-жырымдардын көптүгү тарых барактарында жазылып, эл арасында кеңири колдонулуп жүрөт. Бул сыяктуу маалыматтарды өзүнчө бир тема кылып берүүгө да арыз. Тарыхчылар бул сыяктуу кыргыз каада салтынын басып өтүү доорун 3 мезгилге бөлүп карашат. Мына ушул 3 учурда кыргыз маданияты, өрп-адат, ырым-жырымдары уламдан улам шартка, коомго байланыштуу өзгөрүп олтурду. Көпчүлүгү 1917 жылдагы февраль-октябрь революциясына чейинки мезгил деп бир карайбыз. 1917 жылдагы октябрь революциясынан кийин 91 жылы эгемендүү мамлекет болгонго чейинки советтик мезгилди карайбыз. Андан кийин 91ден бери жагын. Ошондо кыргыздын салт санасы, үрп-адаты, маданияты, менталитети мына 3 доорго бөлүндү дейлик. 1917 жылга чейин, 17 жылдан 91 жылга чейин, 91ден эгемендүүлүккө чейин. 1917 жылга чейин кыргыз элинин салт санасы бул мындай нукра же болбосо оригиналдуу болгон десек болот да, чыныгы баалуулук сакталган. Кандай болсо ошондой сакталган. Анда да бир аз гана өзгөрүүлөр болгон, себеби кошуна элдер менен байланыш, өзбек туугандар менен, казак туугандар менен болгон карым-катнаштын таасири болгон да. Эми 100% нукра салт сана сакталбаса дагы кичине болсо да таасири болгон. 1917 жылдан 91ге чейин бул советтик мезгил, СССРдин мезгилинде чындап эле Европа маданияты аралашты. Славян маданияты аралашты дегендей. Ошол эле тил маселесинен баштап диний ишеним бардык жагынан бул өзгөрүүгө учурады. Илимде айтып коет, модернизацияланды. Жаңы моделдери кошулду да. 91 жылы эгемендүү мамлекет болгондон кийин СССРдин таасиринен чыккандан кийин дароо эле биз 100%га абсолюттук түрдө өзгөрүп кеткенибиз жок. Ошол калдык. Мурда Союздун таасири күчтүү болсо, кийин дүйнөлүк масштабта өзгөрүүгө, интеграцияга кирдик бизчи. Дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен, батыш мамлекеттери менен, чыгыш мамлекеттери менен, керек болсо океандын ары жагындагы мамлекеттер менен дагы дипломатиялык байланыштын таасири ошол кыргыз элинин салт санасына, маданиятына, менталитетине, керек болсо ой жүгүртүүсүнө чейин таасир этти дагы. Биз мына глобализациянын, ааламдашуунун шарттарында биз аралаштык. Бирок бул 3-чү доор, азыркы мезгил бул опурталдуу, кооптонууну пайда кылган мезгил деп айтсак болот да. Эмне үчүн? Себеби бүгүн дүйнөдө күчтүү маданият, күчтүү цивилизация гана сакталып калат. Ар бир эл өзүнүн тарыхын, тилин, маданиятын, улуттук өзгөчөлүгүн сактап, ага астейдил мамиле кылбаса, ал ошол улуттук баалуулуктар жогосо, ал улут катары, эл катары жоголот да. Чынында ошол эле тээ илгери ата-бабаларыбыз колдонуп жүргөн каадалар түпкү маани маңызын баары эле сактап калды деп айтууга да болбойт. Өз заманына жараша өзгөрүп, айрым ырым-жырымдарды колдонууга тыюу салынган мезгилдер да болду дейт этнограф. Мына ошондой толгон токой салттарды өзүнүн турмушунда карманып, эл жашап келген. Анан тарыхтын ушул жолунда түрдүү кыйынчылыктарга учураган
тоскоолдуктарга учураган мезгилдер дагы болгон. Мен мисалы мына бул өзүмдү совет доорунун бир мөмөсү, ошонун жемиши, бир продуктысы катары карайм. Совет доорунун бир гүлдөп өнүккөн доорунда биз төрөлүп, чоңоюп, билим алып, адам катары калыптанып калдык. Ошон үчүн бизге абдан тааныш. Мына эми ошол азыр мына дин менен ушу байланышы бар экендиги жөнүндө сөз кылганда, менин эсимде бар, биз бала кезде орозо айында көчөдөгү балдар, коңшу балдар, классташ балдар чогулуп алып туруп, айылды кыдырып алып жарамазан айтат болчук. Анан ошого мектепте кадимкидей тыюу салып, мектеп директорлору линейка өткөрүп, анан Паланчаев, Түкүнчөев, силер түндөсү жарамазан айтыпсыңар деп элдин алдына, баягы окуучулардын алдына чыгарып, уяткарып, ушундай кылат болчу. Ошол мезгилде эле баягы жашыруун орозо туткандар болот эле. Аны текшериш үчүн баарына баягыдай суу ичирип, текшерип көрүп, туткан тутпагандыгы, мына ушундай нерселерге күбөлүү болуп калганбыз. Ошондой эле кеңеш доорунда жылкыга байланышкан салттарга дагы тыюу салынган. Айталы, салтка айланып калган улак тартуу оюнуна да тыюу салынганы эл арасында айтылып жүрөт. Калк ичиндеги жылкыларды эт комбинатына мажбурлап тапшыртышат. Айрымдары аттарын катып макул эместигин ачык айтууга батынбай калган доор дагы өткөн. Өлкөбүз эгемендүүлүккө ээ болуп, өз алдынча көз карандысыз мамлекет аталды. Аны менен катар биз сөз кылган нарк насил, каада салттар дээрлик элибизге тиешелүү болгон тарыхый, маданий баалуулуктар да көз карандысыз болуп, кайрадан эркен аткарылууга мүмкүндүк жаралды. Айталы, совет доорунан кийин кыз узатуу каадасы да жанданып, бүгүнкү күндө жаңыча типте эл ичинде ишке ашырылууда. Ошол эле кызды узатуу салтындагы кошоого айтуу, чач өрүү, шөкөлөк ийгизүү, сөйкө салуу, узатуу сыяктуу ырымдарды той топурдан кезиктире баштадык. Кыз бойго жеткенде ал чачты эки жуп кылып эки жака өрүшкөн. Бул процессти көбүнчө жеңелер ишке ашырган. Себеби кыз бойго жетти, бул турмуш жолуна аттанат. Ошондуктан бул келечекте бир үй бүлөнүн кожойкеси болот, бул жуп болот. Же болбосо өзүнүн төгөйүн тапсын, өзүнүн ушу өмүрлүк жолдошун тапсын деген ишеним менен экиге бөлүп өрүшкөн. Бул жөрөлгө эки көбүнчө ошо бойго жеткен кыздарга. Бойго жеткен кыздын дагы демек жуп эки бөлүп өрүлгөн чачтын ал кыздын дагы алдында демек чоң жоопкерчилик турган да, ал үй бүлө курганга даярдык көргөн. Бүгүнкү күндө өзүн шаардыкмын деп элестеткен, современныймын деп элестеткен үй бүлөлөрдү дагы, кыргыз үй бүлөлөрүндө дагы ошол манас эпосу туруш керек. Комуз туруш керек. Боз үйдүн бир макеттери туруш керек дегендей, кыргыз элинин материалдык маданиятына дагы, руханий маданиятына тиешелүү баалуулуктар ар бир кыргыз үйүндө туруш керек. Аны үчүн акчанын деле кереги жок, мамлекеттик бир программанын деле кереги жок. Ар бир кыргыздын жүрөгү ойгонуш керек. Мен кыргызмын, менин үйүмдө ата бабамдан калган мондай баалуу нерселер туруш керек деген түшүнүк ар бир кыргыздын анын сезимине кириш керек. Аны ким киргизет? Көпчүлүк жерлерди карасаң, биринчи орусча жазылып, анын астында кыргызча жазылып калгандар турат. Ага биз көзүбүздү жумуп коюп турабыз. Кыргызстан болгондон кийин кыргыз тилиндеги жазуу биринчи үстүдө туруш керек. Андан кийин астыда эмне туруш керек? Башка тилдер туруш керек да. Ошого буну келип алып эми президент, өкмөт башчы айтпайт да. Ар бир жетекчи караш керек айланасында. Менин зданиямда кайсы жерде кандай жазуулар турат. Кыргыз тилинде жазуу барбы жок. Иш кагаздар. Анан жөн эле биз башка элди күнөөлөй бергендин кереги жок. Мыналар мынтип атат. Ал өзүбүздөн көз каранды. Себеби эгерде жүрөгүндө чындап кыргыз деп соккон, кыргыз экенине күмөнү жок адам болсо, ал бул нерселерге маани берет. Жасайт. Ал үй бүлөдөн башталат. Ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздөн баштап, балабызды, кызыбызды, аялыбызды
тарбиялагандан башташыбыз керек. Тарыхта ар бир элдин улуттук өзгөчөлүктөрүнө, ишенимдерине, менталитетине, турмуш шартына жараша салттары, ырым-жырымдары болуп келген. Аларды төп тамыры менен жок кылып салуу да мүмкүн эмес. Адам баласы төрүлгөндөн тарта кан тамырына сиңип калган түшүнүктөр ар дайым эл арасында жашай берет.